Анда біз баштадық. Бүгінгі тілші сабақтың темасы 我能坐这儿吗? Могу я здесь сесть? Бұл сабақ мұндай болады. Аралығын ашып қойын. Бүгінгі жаңа сөздер, 10 жаңа сөз бар. Біріншісі 桌子, стол. 上, 电脑, 和 本 里 前面 后面 这 没有 没 能 做 бұл бүгінгі тілші жаңа сөздер. Емі ұшы сөздерге тиешелі жаңа сөздерді оқилу. Өтілген сөздер болса, 桌子 бұл стол. Misal үшін, бұл столдардың арқанда түрі болады. Бұл бізге көрінбей қалмай сонда ақылайын. 桌子 стол, қадимкідегі стол, бірақ аға арқанда түрлері бар. Misal үшін, 书桌 бұл книжный стол. 饭桌 бұл уже тамақ жеу стол. 茶桌 бұл чайный стол. 写字桌 Misal үшін, иероглифтерде жазған. Жаңағы Қытай иероглифтерін жазып, каллиграфиямен әлектенгендер атайын өзге шу каллиграфиямен жазышу столдар болады. Айтор, жоның астыға бір аталышын қойсақ, ошол темаға байланышты стол болады. Стол болады. Екінші сөзіміз бұл шаң. Қотолушы орысшасы на, сверху над. Анан кейін 桌子上, анан кейін 上课. К деген сабақ, 上课, сабаққа бару, сабақ башталды деген мәнде береді. Қошымша сөздер. Негізмен бұға чейін сөздерді, қошымша сөздерді қошпай айтқан болшым. Мұнан кейін шештім, себебі ушул сөздерге байланышты сөздерді қоша кетіш керек екен. Ошондо биздин бир сөз оқыған деле параллель башка сөздөрүбүз да көбөйөт. Себеби буга чейин китеп дегенди өткөнбүз, бул фан дегенди өткөнбүз, ча дегенди өткөнбүз, ушундайбы? Сезе дегенди өткөнбүз. Баары эле тааныш иероглифтер, бирок ошол иероглифке жоону кошсок, стол болуп калат. Биз деген жаңы беш сөз жатат болуп калат да. Ошон үчүн ар бир жаңы сөздөргө ушинтип сөздөр кошмокчумун. Анан шаңдым биз буга чейин өтүлгөн бар. Шаңу бұл утро емес, бұл до обеда. До. Біз обедке чейін. Анан кейін бұл сөз бар. Бұл шаңбан идти на работу. Шаңваң деген бұл интернет. Анан буга чейинки мааниси болсо, жанагы көлдө балық улоочу торду айтып коет. Ваң. Азыркы жаңы заманбап аталышы бул интернет. То есть интернетке чыгуу. То есть социальный түйүнгө чыгуу. Бан деген бул өзүнүн кызмат орду, мындайча өзүнүн жумушка чыгуу деген мааниде билинет. Бан деген дагы башка маанилери бар. Аны кийин окуйбуз. Шаңкы,桌子上, 上午, 上班, 上网. Андан кейінгі жаңы сөз 电脑 бұл компьютер. Бұл компьютер жөнөкөй, ар ким колдонгон компьютер. Именно баягы лабораторияларда, IT компанияларда колдонуучу компьютер, ал башкача компьютер. Анан ноутбукту монда аталат. 笔记本电脑. PG деген бұл
блокнот деп қойды. Блокнотқа оқшауған компьютер. 笔记本电脑. Анан настольный компьютер болсо, 台式电脑. Пока мұны жаттап, шундай жаттап салсаңыздар болды. Анан кийинки сөз х. Бұл и, с. Буга чейин айдай болсо, ини колдоно албай кыйналган болчумун, мына бүгүнкү сабакта и деген бар. Анан биз өтүп атканда, могул биз Кытай тилинде жанагы знак препинанияларга да аябай көңүл маани берген болчубуз, Бул үтүр. Бул болсо, бул знак. Могул учурда колдонот. Бул знак, анан кийин би, анан х, си. Мисалы үчүн мен, атам жана апам деген сөздөр колдонулат да. Анан кийин х деген сөздү сөзсүз эки эле учурда колдонулабыз. Биринчиси местоименияларды, мисалы үчүн сен, мен, ата-энелер, атам, энем, мисалы үчүн ал, ушундай учурда колдонулабыз. Анан эмелердин ортосунда колдонулабыз. Бир буюмдардын арасына колдонулабыз. Мисалы үчүн компьютер жана китеп деп колдоно алабыз. Жанагы узун сүйлөп туруп ортосунда жана деп колдонгонго болбойт. Эки эле учурда колдоно алабыз. Бириси местоимениеде, экинчиси бир буюмдардын ортосунда колдонобуз. Мисал үчүн 我和你, я и ты. Мен жана сен. Бул туура сүйлөм. Туура эмес сүйлөм болсо, 我喜欢苹果和香蕉. 我喜欢香蕉. Бул сүйлөм мага я люблю, мне нравится яблоко и мне нравится банан. Бул туура эмес сүйлөм. Бул учурда ени колдоныш керек. Е деген дагы тоже деген колдонулат. И деп да колдонулат. Ошон үчүн бул жерде х деген туура эмес болот. Анан сабактын аягында бул файлды жиберем сөзсүз группага, чтобы өз алдынча караганга. Анан бул х деген сөздөр кайсыл сөздөр менен тоого келет десеңиз, мисалы үчүн х пиң, х хао. Х пиң деген бул мир, тынчылык. Ар бир үйдө тынчылык болсун дейли. Анан кийин х хао, мириться. То есть урушкандан кийин жарашуу. Мисалы үчүн хаоду өткөнбүз, жакшы деген. Эми х хао болсо жарашуу. Мисалы үчүн мен досум менен урушуп калдым. 我和朋友和好了. Мисалы үчүн жарашып калгансың. 我和朋友和好了. Мен досум менен жараштым. Түшүндүңүздөр? Бул хау деген сөздү билебиз, х деген билебиз, бирок экөө бизге жаңы сөз болот. Бул х пиң, х хау деген сөздөр бул эчискей 1-дин да 2-дин да эмес, бул эчискей 4-5-тики болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыртан эле ошол сөздөрдү, ошол сүйлөмдөрдү окусак. Мисалы үчүн жөнөкөй сүйлөм болушу мүмкүн, бирок мааниси тереңирээк болгондуктан азыр биринчи уровеньде колдонбойт да. Бизге азыр антсе дагы мен кошуп кетейин дедим. Себеби ушундай болсо биз словарный запасыбыз аябай тез көбөйөт да. Анан кийинки сөз болсо, счетное слово дагы болуп кете береби? Кайсы? Х. Жок, бул жерде и деп эле которулат. Мына и, с деп эле которулат. Счетный слово болбойт. Счетный слово могу бын. Бул жерде азыр я поругался с другом дегенде во х паңё деп жазылып атпайбы, ошо хны башындагын сурап атпаймынбы? Поругался эмес, бул жерде помирился, жараштым деген. То есть помирился. Я с другом помирился. Бул жерде счетный слово жок. Эки жерде х коюлуп атат да, ошого сурап. Бул жерде прямой перевод могул с деген которулат, могул жакта. Я с другом х хау деген
Мол сөз. Болды, болды. Болды. Помирился деген сөз. Мгм. Счетный слово бұл бияққа, Көп. бұл кейін жаңы сөз. А. Жаңы счетный слово бен. Ошондо бул только китептерге гана колдонулабы? Қандай? Бен деген счетный слово только китептерге гана Ооба. колдонулабы? Китеп Или тетрадқа да қолданылады. Мысалы үшін бұл жақта мисалда келтіргем. Бензі тетрадқа қолданылады, ана китепке қолданылады. Мысалы үшін растенияларгачы? растенияларға қолданылады мына. Жоқ, растенияларға да қолданылмайды. Растенияларға да қолданылмайды. Бұл бен деген основа деп тап келеді да. Кен бен. Анан кейін бұл неге бен десе, бұл сөздің мәнісі, бұл дарақ та. Чоң айтып қарағанда дарақ, ондай дарақтың бір астына бір чизып қойған. Бұл чызық, бұл мәні береді да. Бұл деген тарақтың тамыры деген мәнісі білдіреді. Бұға чейін ошондай мәнісі болчу. Азыр деле бар, бирок эки сөз менен колдонулат. Кен бен десең, бұл основа корень деп келет. А эгер бен деп жалгыз колдонсоң, анда счетный слово болуп калат да. Ошон үчүн эки сөз менен колдонгондо основа корень деп мааниси билдирет. Бирок жалгыз сөздү алып тарыхын карап келсек, бул дарактын астыга чызым кылып койгон. Анан ушундай эле сүйлөмдөр бар, үстүнө чызганы бул келечек, бул өткөн чак деген мааниси да бар. Анан дагы кийинки сабактардан буюрса кездештиребиз. Анан бул колдонулган жери бул и беншу, одна книга. Анан кийин бул гезит журналдарга колдонулбайт. Мисалы үчүн гезит журналдардын, мисалы үчүн бул Паужыр деген бул газета, Цажы деген бул журнал. Бул журналдардын өзүнүн немеси, счетный словосы бул фын деп окулат. Түшүнүңбү? Фын деп окулуп калат. Кытай тилинде счетный словолор аябай көп. Бирок ар бир буюмдун, ар бир эменин ар бир нерсенин өзүнүн ушундай счетный словолору бар. Ошолорду сөзсүз өзүгө тиешелүү счетный словолорду жаттаганыбыз жакшыраак болот да. Биз билебиз, жанагы К деген универсальный счетный слово бар. Эгер билбеген учурда ошону колдонсок болот. Бирок что биздин Кытай тилинде сүйлөгөн уровенибизди жогору көрсөтүш үчүн биз ар бир буюмдун өзүгө тиешелүү счетный словолорун колдонуубуз жакшыраак. Андан кийинки сөзүбүз ли, в деп котулат. В Москве, в Бишкеке, в Кыргызстане деп айтса болот. Анан кийин внутри. Жок, в деген бул турумус айтып койдум. Бул в внутри. Бул жерде жакшы эмеси бар. Внутри помещения. Чили здесь. Анан кийин ли мен внутри. Бирдемкенин ичинде. Анан кийин бул үчүнчү кошумча сөзүбүз бул. Бул жанында жазып койгондордун баардыгы кошумча сөздөр. Бул учебникте, программада негизи жок болчу. Мен өзүм булардын баарын кошуп чыктым да. Так, андан кийин бул синли, бул психология, душа. Бирок линин бул жакта эмеси бар. Ваң деген иероглиф бар. Оң жагында ли колдонулат, сол жагында ваң деп колдонулат. То есть син, это бул син деген иероглиф душа, жүрөк деген. Так, андан кийин бул колдонулган жери бир помещениянын, бир буюмдун ичинде деп мааниси билдирет. То есть внутри деген. Цай, фаңженли, то есть внутри, в комнате. Лини колдонуп турган болсок, сөзсүз цай, анан кийин бирдемке ли деп колдонуш керек да. Анан кийин цай жали деген да туура. Мисалы үчүн үйдө. Анан кийин цай вайменли десең, бул туура эмес болуп калат. Ваймен деген бул сырт жакта, сырт жактын ичинде деп жооп айтылбайт да. Анан кийин мондай деп жазса болот, мисалы үчүн анан кийин үйдү дагы мындай деп атат. Цай фаңцли, то есть үйдүн ичинде деп. Үйдүн ичинде деп. Андан кийин мисалы үчүн телефондун ичинде, китептин ичинде деп айтса да болот. Мондай ошолорду да сөздөр кошуп коеюн. Мисалы үчүн
梳理, misal үшін, 在梳理деп ішінде 在 电脑里 компьютердің ішінде деген сөз болады. Онан кейінгі сөз 前面, впереди, астында. Бұл сөзге, misal үшін, 前 деген сөз алып тұрып, башқа сөзмен қосылсам, му, бұл взгляд, көз, қарек деп қотарылады. Кейін му 前 деп, му 前 деген сөз бар, в данный момент. Кейін 前途, будущее, перспектива. Бұлар болса, байический 4-5-тен 6-нын үрейіндер болушы мүмкін. Ошында болса да қошып қойдым. Дополнительно оқып кетеріз бұлардағы. 在前, бұл жерде 在前, 在前面деген екеуісі екі башқа мағына білдіреді. 在前деген в перспективе, в прошлом, то есть бұға чейін. Дағы бір сөз бар, 前年деген, өткен жыл деген бар. 前年, ненді білезі, жыл. 前年деген бұл өткен жыл, позапрошлый год. Ошо этический экенин сөздөр экен, э? Ооба. Анан кийин былтыр, прошлый год болсо, бул 去年. 去年. Өткөн жыл 前年. Анан кийин онда монтип жазайын деп. Мисалы үчүн 去年 бул былтыры, быйыл деген 今年. Анан эмки жыл болсо 明年. Анан эмки жыл дегени мисалы 后年. Ну, 明天болуп калды. Так, азыр. Азыр. 后年. Ооба. 明天туура байкапсың. 明年. Да. Бул быйыл 4 сөз бар, 5 сөз болду. Сонда ағай, учурчак, өткөнчак, келерчак катары колдонсо болот да? Ооба. Бул мисалы үчүн азыр кыскасын айтканда мындак колдонсок болот. Мисалы үчүн бул 2023 болчу. Бул 2024, быйыл болсо 2025 жыл, эмки жыл 2026 жыл, андан кийинки жыл уже 2027 жыл. Түшүнүңөрбү? 前年是2023年, 去年是2024年, 今年是2025年, 明年是2026年, 后年是2027年. Так, кейинки сөз. Ушул эле сөз эки мааниси бар. Мисалы үчүн 在前. Бул жакта негизи могул мен деген сөз, бул тарапты көрсөтөт да, направление. Негизи 3 мааниси бар. Бирок биз бул бүгүнкү учурда маанисин өтө турган мааниси бул бир тарап. Анан кийин ли мен деп бул жерде өтсөк да болот. Мисалы мына ли мен внутри деген сөздү бул жака кошуп коеюн. Мына бул жерде бар экен. Ли мен. Мен деген бул бир тарапты билдирет. То есть внутренняя сторона деген маани болот дословно. Внутренняя сторона. Бул чен деген астын так. 在前 впереди, в прошлом, 在前面в конкретном месте впереди. То есть астында конкреттүү түрдө местен көрсөтөт. Анан ошол эле сөздүн антониmu бул 后面. Сзади. Так, 后面, позади, сзади. Так, ушуларга байланышкан сөздөр бар. Мисалы үчүн 以后, 后悔. 在后 Ну, 在后. 以后, окей.以后 以后. Андрей, пожалуйста, этот микрофон отключите. 以后. 以后деген сөз болсо, мисалы үчүн мен окууду бүткөндөн кийин деп колдонсо болот. Мисалы үчүн, же болсо сабак бүткөндөн кийин
деп ушинтип колдонсо болот да. Бирдемке бир кыймыл кылгандан кийин деп колдонсо болот. Анан кийин хоуху деген бул эле эчиски 4-5-6-нын колдонушу. Бул сожалеть. Мындай, пока бул жерде болуп турсун. Так, хоу дегенди өзүнчө жалгыз сөз катары колдонсок болот. Бул убакыт учурунда колдонулат. Хоу деген, мисалы үчүн, 10 年后, через 10 лет. Анан буга дагы мондай кошсок болот. Мисалы үчүн кошумча кылып, 1个月后, 1个月后, bir aydan keyin. Андан кийин 1小时后, 1 сааттан кийин. Анан кийин 1星期后. Хоу. Бул бир жумадан кийин. Айтор хоудун өзүнө жалгыз колдонсок, бул убакыттан кийин да. Через. Убакыттан кийин. Бул 10 жылдан кийин, 1 айдан кийин, 1 сааттан кийин, 1 жумадан кийин. Анан хоу мен деп, бул мен сөзү кошулган болсо, сөзсүз бир тарапты көрсөтөт. Жашын фаңзы хо мен. То есть үйдүн артында. Анан буга дагы мындай сөз кошсок болот. 我身后. Шын деген шын ти. Бул менин теламдын артында. Шын деген чогуу сегизелет, шын ти. То есть менин денемдин артында. Менин то есть менин аркамда, менин белимдин артында дегенде үчүн маани болуп калат. Так, 我身体后面. Лучше мында колдонгон жакшы болот. 我身体деп, чтобы 身体后面. Мисалы үчүн бир буюмдун бир какой-то локациянын арты болуп калат. Так, андан кийинкиси 这 бул здесь. Бирок бул жерде иероглифтерди жазганда, то есть транскрипция катары 'жыр' деп кетет да. А бирок биз клавиатурадан жазганда ушул 'жыр' деген сөз чыгыш үчүн биз муну жазыш керек. 'жыр' деп. Түшүндүңүзбү? Через 'ыр' деп жазсаңыздар, могул иероглиф чыгат. Ошондо 'ыр' чыгат. Эгер мондай транскрипция жазганда муну жазылат, бирок иероглифтерди клавиатурадан набирать этип атканда 'жыр' деп ушинтип коюп жазыш керек. Бул 'жыр'ны өзүнчө да колдонсо болот. 'жыр' деген ето. Анан 'жыр' 时候. 时候деген бул момент. 这时候, этот момент. Анан кийин 这次. 次 деген раз, этот раз. Анан ушул жерге бир сөз кошуп кетейин деп атам. Бул сөз болсо, так. Кийинде өтөбүз, бирок 什么 деген сөздү өткөнбүз, а? 什么деген бул когда. 什么时候деген сөз мындай 4 сөздөн келет. Ошондо когда деген, то есть кайсы убакта деген болуп калат. Кайсы какой момент, кайсы убакта болот дегендей сөз болот. Азыр пока кошумча өтүп кетели. Анан кийин 'жыр' деген менен иероглиф 'жыр' и 'жыли' деген экөө тең бир эле маани. 'жыли' могул жерде айтып өттүм эле жаңы эле. Ли, мына могул 'жыли' деп турат, здесь. Могул 'жыли' менен могул 'жыр' экөө мааниси бир эле. Болгону 'р' деп Кытайдын түндүгүндө Пекин тараптагылардын өзүнүн диалектиси 'р'ны көп колдонгондуктан бул эми Кытай тилинин негизи ушул Пекиндин диалектисинен алынган да. Ошон үчүн булардын азыркы заманбап тилине деле кошулуп калган. Диалектисичи. Мисалы үчүн буга чейин өткөнбүз, мисалы сяохар, сяңшур, фангуар деп өткөнбүз. Ошол сыяктуу эле түшүнүк. 没有
没 нет, не имеет. Так, біз бұға чейін өткеніміз 没关系 没事 ши деген бұл дело, жұмыс, вопрос, шындай да? 没事 ничего страшного. 没事了, ештеңке емес дегенде, өтіп кетті дегенде. 没事 ештеңке емес деген. Так. 我昨天没吃饭 我昨天没吃饭 я вчера не ел. То есть, бұл сөздерді барын білесіз. Анан кейін чен, ақша. 没钱. Ошында бұл мейді өзінше қолданасы. 没钱. Егер еуіні қолданып отырмасаң, анда түр сөз бар керек. 我没有钱. Себебі Қытай тілінде алар жұп сөз қылып сөйлегенді жақсы көреді. То есть, бұл жақта жұп сөз болғанда 我没有钱. То есть, жұп сан болғанда жақсы болады. Иероглифтер ше. Бұлда жұп иероглиф, бұлда жұп иероглиф. 没有钱десе де болады. Бірақ 没钱, 我没有钱де көңжетіледі. Так, 能 мочь, уметь, вид в состоянии. Бұл 能力, способность, 能源. Бұл энергия, ресурс, бұлар уже этический алтын сөздер да. Аз бәғілет. Жоқ, шында осыдағы қошып қойдым. Так, 能源. Ныңдың өзгөчөлүктөрү бұл болсо 我能有用. Ның деген сөз өзі адамдың бір навык способностьтан байланыш болады. Mesela үшін, кейбіреу велосипедті тепкенде біледі, а кейбіреу білбейді. Ошондай эле. Бұл қолынан келе тұрған ишти айтат да. Mesela үшін, йоу-йоң плавать, сүзүү. Барлық эле кишинин колунан сүзгөн, көлдө сүзгөн колунан келбейт. Ошон үчүн 我能有用. Анан кийинкиси мочь, можно дегени дагы бир эме сөз бар. Мисалы үчүн 可以 ның деген айырмасы болсо, бул 可以көбүнчө уруксат суроо иретинде болот да. 我可以进来吗? 进来кирип келүү. 进来, мисалы үчүн комнатага кирип келүү, үйгө кирип келүү, офиске кирип келүү. Уруксат иретинде сураса болот. 我可以进来吧? Мен кирсем болобу? 我能进来吗? Бул туура эмес. Сен басып, ар ким өзү баса алат да. Өзү ошон үчүн бул 我能进来吗деген бул ката. Бул унутуп сүйлөшпөйт. 我可以进来吗дегенде. Мындай колдонулат. Акыркы иероглифибиз бул 坐. Сидеть, садиться. Анан кийин ся деген өткөнбүз. Бул кыймыл аракет, олтуруу. Бул глагол болгондон олтуруу. 坐下, садиться. 坐着, сидеть. То есть отурган абалда да. Чы деген бул кандайдыр абалды көрсөтөт. Эгер тамак жеп аткан болсо, чыжы, тужы десең, окуп аткан болот. Канжы, көрүп жаткан процессти айтат да. Мисалы үчүн, 我看着你, мен сени карап турам дегендей мааниде айтылат да. Анан кийин буга чиң деген сөздү колдонсок, бул сураныч, пожалуйста, бул уважительный формада болот. Ошон үчүн чиң зо. Пожалуйста, садитесь. 我坐在椅子上. Ийзы деген стул. Бача энткенбиз. Мен стулдун үстүндө отурам. Зо деген иероглифти дагы башка эмелерде колдонсок болот. Мисалы үчүн, 坐车, ехать на машине. 坐飞机, летать на самолете. 坐地铁. Так, ехать на метро. 坐船, плавать на корабле. Анан кийин велосипед учурунда 坐 кыла албайбыз, велосипедке олтурбайбыз, велосипедти тебебиз. Ошон үчүн велосипедти 骑自行车, ехать на велосипеде. 骑自行车. Чиге дагы кошумча сүйлөмдөр бул атты тебебиз, чима. То есть чима. Так, чима. Чима. Вот, видите. Да, чима. 坐马 десек туура эмес болот. Бул чима. То есть бул ехать верхом. Түшүнүктүү, Анда сүйлөмдөрдү, бүгүнкү өткөн сүйлөмдөрдү мен бир сыйра кайталап коеюн.
Андан кейін сөйлемдерді өтеміз. 桌子上电脑和本里前面后面这没有没能做 жақсы. Немесе сөйлемді өтеміз. Бірінші сөйлем болса, бұл 这是什么? Это что? То есть бұл эмне? Бұл болот эмне? Сөзіміз тұрғанда бұл болот эмне? 这是什么? Мысалы үшін бұл сөйлем жаттап алып тұрып қолдан өсе болады. Қолмен таратып көрсетсең, 这是什么? 这是什么деп сұрай бересіз. Мысалы үшін тамақтардың түрін білмесек, барып алып тұрып, 这是什么десеңіз, түсіндіріп береді. Андан кейінгі сөз болса, андан кейінгі сөйлем 这是, то есть это является, это и есть. Бұл болот деген. Мысалы үшін 这是деп тұрып, анан кейін аяғына бір предметті көрсетсек болады. Бұл болот стол, бұл болот компьютер, бұл болот кітап, бұл болот стакан деген мағынасы болады. Иероглифті таныш эле. Так, 这是桌子，这是电脑，这是书，这是杯子. Так, андан кейін мондай грамматический конструкция бар. Бұл болса, 在什么什么上, 在什么什么下. Негізі учебникте болса, материал бойынша, 在ді қолдануға беріледі. Кейін екінші, үшінші өлеңге жеткенде уже 在ді қолданып баштайды да. А мен болса, сразу ле уже қолданып баштадым. Сөзсіз 在 шаң, ся дегенді қолдансаңыздар, 在дегенді қолданыш керек. Анан жаңағы ли, внутри деген бар ғой. Ол лині қолдансақ тағы 在什么什么ли деп қолданышымыз керек болады. Таңдамесе, бұл транскрипциясы 在什么什么上, 在什么什么下. 在桌子上有什么? 在桌子上有什么? Столдың үстінде емне бар? Так, андан кейінгісі. 在桌子上有个杯子. Столдың үстінде bir стакан бар. Bir стакан бар. 在桌子上有一个杯子. 有 есть, иметь. Анан кейін 在桌子上有一个手机. 手机деген бұл болса телефон. Аябай жөнөкөй. 手 деген бұл қол. Ji деген бұл аппарат. То есть қолды алып жүруші аппарат. Сөзмесіз түсіп қойғанда. Мен бұған шейін айтқан болшымын. Шоуджинин немесе счетный словосы болса ибу шоуджи. Онда ибу шоуджи. Кейінгісі 在椅子下面有一只狗, 一只小狗. Столдың астында не бар? Кішінекей, күчік бар. Собака. Собака. Күчік бар. Так. Игі денау, бір штук компьютер. Компьютердің өзінің деле счетный словосы бар. Негізі мұндай аталады. Так. И тай денау. К деген бұл универсальный счетный слово. Так. Өшіріп қойын. Бұл тай деген еме болса, бұл счетный слово. Именно компьютерларға. К деген бұл универсальный счетный слово. Так, 一个电脑在桌子上有电脑吗? Столдың үстінде компьютер бар ба? Да. 在桌子上没有电脑.
Мейо деген бұл жоқ Оның деген. үстінде жоқ. Компьютер жоқ, Так, кейінгісі. Ибн шу. Одна книга. Одна книга. Ибн ханью шу. Одна книга по китайскому языку. И лянбен. Лянбен ханью шу. Два штука Нет. китайская книга. А. Книга по китайскому языку. Ни сян май шама. Сян деген сөзді өткенбіз. Хотеть. Мгм. То есть, ты что Я хочешь хочу купить? Ты хочешь... А ты что? Мгм. хочешь купить? Ты что хочешь купить? Вот я. Айда қандай оқылады? 我想买一本汉语书。 Мгм. Я Вот. хочу купить Китайскую китайскую книгу. книгу. Одну Мгм. книгу. Одну, да? Мгм. Да. Так, кейінгісі. 在桌子上有一本汉语书. То есть, эми столдың үстінде бір Қытай тіліндегі кітап бар. 桌子上有一本汉语书. Жаңағы конструкция. 在什么什么里. 在什么什么里. Бұл болса, 在家里 үйде. 在学校 школе. 在医院 в больнице. 在桌子上 на столе. 在电脑里. То есть, мол, ли деп қолданса болады. Столдың үстінде и шаң деп те қолданса болады. Түсінікті бе? 电脑里 компьютердің ішінде. Так, 在学校里有一个商店. Алиназар қандай қотырлау шынды? Значит, школьник. Один школьник. Так, Чай. в школе Один есть магазин. Один. К последние двое не помню. Шангден магазин. В школе А. есть один магазин. Рядом с школой есть магазин. Мгм. Бұл жерде к деген шөтіне слово болса, бұл жерде жа деген шөтіне слово. Екеуінің қотылышы бірдей еле. Мысалы үшін, 在学校有一家商店. Жа деген шөтіне слово болса, бұл шаңден магазин менен байланышады да. Түсінікті? Өзі келгенде семья дегенді білдіреді да. Өзі келгенде семья, дом дегенді білдіреді. А. Бұл жа деген вообще-то бұған чейін чочқоқананың мағынасын білдіреді. Ошондой болчу. Азыр эми ал негизи иероглифтин келип чыгышы деле могул астындагы чочко болчу, үстүндө крыша болчу. То есть крышанын астында жаткан чочконун сүрөтүн тарткан болчу да. Азыр эми үйдүн сүрөтү, үйдүн маанисин берип койгон. Астындагы чочконун немеси сүрөтү болчу. Ошондой. Так, кийинкиси ченмен впереди. Эми бул жерде эки ситуация бар. 在我前面. 我在前面. Мол зайдын бирөөсү болсо бул жерде башында келди, бирөөсү менден кийин келди. Бул экөөнүн мааниси эки башка. Аны кененирээк азыр түшүндүрүп берем. Примерлер менен түшүндүрсөм эле түшүнүктүү болот. 在我前面деген мааниси, 在我前面деген болсо, бул жерде главный объект бул мен да, я. А менин астымда эмне бар? Менин астымда компьютер бар, менин астымда бирөө бар, бир буюм бар, же бир нерсе бар. Анан кийин 我在前面болсо, 在деген 我在前面десе, бул жерде мен эмес главный объект. Мен тиги объект главный болуп калат да. То есть мен мектептин алдындамын. Или же мен бир не деп коет, бир кишинин астындамын. Кезекте турганда бир кишинин астындамын. Же болбосо бир нерсенин астында турам. О, за чеймен, бир демкенин астында. Азыр мисалдарды келтиргенде эле түшүнөсүздөр.
那桌子在我前面. То есть стол менің астымда. түсінікті? Стол менің астымда. А мен столдың астында емеспін, стол менің астымда. 那个人, тот человек, ал киши, 在我前面, менің астымда, 走. Бұл сөзді өтірікпіз, ә? 走 деген бұл басып кету. Ал киши менің астымда басып кетіп жатады. То есть біз башқа бір кішінің атына кетіп отырмыз дегенде түсінікті. 在我前面有一辆车. 一辆车. бұл деле 车 бұл машина, автоуна, 辆 деген бұл учетный слово. Ошондой эле и к ч деп койсок болот. И ч, и тай ч деп колдонулат. И тай ч дегенде тай болгондо мындай грузовой машиналар, экскаватор, ошол сыяктуу машиналар колдонулат. И тай депчи. Биз буга чейин и тай ден деп колдонобуз, и тай ч деп эме болот. Кыскасы и ляң ч эң туурусу. Кийинкиси 他在我前面. То есть ал менин астымда. Эми кийинки учурда 我在前面. 我在前面. Мен астындамын. Эми 我在前面, 他跟着我. Микрофоныңыз шықпай қалды. Bir, iki, üç, Улатау. Мгм. 我在前面. Мен астымда. 跟着 деген иероглиф болсо, ээрчүү. Зоу, ээрчип кетип жатат деген мааниде болот да. Так. 我在前面, мен астымда. 你跟着我走. Сен мен астымдан бас. 跟着 ээрчип. 老师在后面, 我在前面. Мен мугалим мен артымда. А мен астындамын. 我在前面等你. Мен сени астын деген бул бүтүлөк иероглифтерден бул күтүү. Мен сени астыга барып күтүп турам деген мааниде да. Анан дагы кийинки сүйлөм 前面的人, астындагы киши. 前面的那个人, 前面那个人, астындагы ал киши. 前面那个人, то есть астындагы ал киши, тот человек. 前面那个人是李老师. Астындагы ал киши мугалим Ли. 前面那个人是李老师. Демек, 后面деген сөзгө сүйлөмдөр. Бул дагы 在后面деп колдонулат. 我后面, мен артымда. 他在我后面, ал менин артымда. 后面的人, артындагы киши. 后面的那个人, артындагы теги киши. 后面那个人是我朋友, артындагы теги киши менин досум. 我的书在哪儿? Бул кече сабактардан өткөн темалардан. Мисалы, 在哪儿? Где? Кайсыл жакта? Менин китебим кайсыл жакта? 你的书在这儿. Сенин китебиң бул жерде. Бул бүгүн өтүлгөн жаңы сөз. 没有, нету, нет, 我没有汉语书, нету китайского книги. 我没有汉语书. Менде Кытай тилиндеги китеп жок. 没有中国朋友. То есть Кытай досторум жок.
他没有中国朋友. У него нету китайских друзей. 没有人. Нету киши жоқ деген мағынада келеді. Мысалы үшін үйде киши жоқ болып қалса, 在家里没有人. Мысалы үшін мұнда қолдансақ болады. Мысалы үшін 在家里 hazırlıyorduk. 在家里没有人. үйде киши жоқ. 在学校没有学生. То есть емеде мектепте школьниктер жоқ деген мағынада болады. 在 так еще екі сөйлем болады пока. 这儿没有人. 这儿没有人. бұл жерде киши жоқ деген мағынада. бұл жерде киши жоқ. 这里没有人. екеудің бірдей мағынада. екеудің бірдей мағынада. Ақырғы сөз 坐 отыру, садиться. Пожалуйста, садитесь, 请坐. Пожалуйста, садитесь сюда, 请坐这儿. Я могу сесть сюда. 我能坐这儿吗? бұл жерге ол сөз қолдансақ та жақсы болады. 我可以坐在这儿吗? Рұқсат бұл сөздерге отырғанға. Бірақ бізге бүгін жаңа сөз ның болғандықтан рұқсат сұрауда. Бұл вежливый сұрағанда, фило ретінде сұраған мағынада болады. 我可以坐这儿吗? Жақсы, анда так, бүгін моларды өтмекпіз. Бұларды еттен өтеміз. Анан қысқаша айтып кетейін. Бұл иероглифтердің артында мен, ци, тау деген иероглифтер келсе, бұл тоны жоқ оқылып қалады. Аз мисалдар, misal үшін, нимен, сілер, уомен, тоны жоқ оқылады. Хамен, жеммен, 桌子, 椅子, 杯子, 被子, 舌头, 枕头, 舌头, 木头, 前头, 后头, 里头, 外头. бұл жерде前деген астында, хоу деген артында. бұл жерде тоу деген иероглиф жекече мағынасы, бұл баш, голова деген мағынасы бар. Бірақ ошол учурда баягы мен деген сөздү үйрөнбөдүк қой. Баягы бир тарапты көрсөткөн. Ошонун эле мааниsin берип калат да, бирок бул разговорный, устный сөйлөгөндө, разговорында колдонулат. Жашын кайка баш керек десе, чен тоо деп коет, хоу тоо деп сүйлөп коет да. Ли тоо ичинде, сыртында вай тоо. Bunday manisi var. Так. Анда месе эме кылайын. Чекеден бир кайталап жаттап калдыңыздарга да ойлойм. Ошон үчүн ат-баттан убакыт бираз калыптыр. Ошону өздөрү окуп текшертейин. Так, Айдай баштап берет. Биринчи сөз. Компьютер. Жаттап калдыңарбы? Genau. Нет. Genau. 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 Айдай биринчи сөз кандай болот? Genau. Ben. Ebenso. Eben Hanüshu. Кийинки сүйлөм. Не сяңмайшын ма? 我想买eben Hanüshu. Жакшы. Кийинкисине ийин окуйт. Бул иероглиф жаңы өткөргөн иероглиф. Мен. Ли. Мен. Жок, пери жардам бербей турабыз. Ли. Ли, да? Да, внутри. Ли. Birinci iyeroglif neli? Jia. Jiali. Xue xiao li.
学习啊，学校。学校. 이슬리 Жоқ, ал стул. Бұл біздікі стол болуш керек. 조즈 беле? 에어 жоқ Жозели. 에어 조슬리 조즈ли. Жаңы сөз. Так, білбесек сразу айтамыз, білбей. диандаули Білбесек сразу білбей дейіз, бат-баттан. Анан кейінгесіне Асылбек аға оқиды. Чинмен. Так. Зай. Зай Чинмен. Пенмен, аха. Кейінгесі. Та Чинмен. чин. Бат-баттан оқиыз. Уақытас. О Чинмен. Ол жоқ, просто эле чи. Чин. Ол биринчи иероглифти унутуп атам чода. чин. Ченмен. Та Цай Чинмен. Мындай. Чинмен. Так, айдай жадам бербей тұрабыз. Мен өзім жадам берем. Асылбек аға айтасыз. Қайрадан? Та Цай Чи Чинмен. 他在我前面. 我 мен деген. Очень. 我前面. Кейінгі сөз. Ого, окшоп кетип. Чинмен ды жен. 他在我前面. 前面的人. Үнүздү өктөмүрөөк, анан тагыраак чыгарабыз, Чинмен на жен. 前面那个人. 前面那个人是李李老师。李老师. 前面那个人是李老师. Кейінгісін бері оқиды. 后面在后面我后面他在我后面后面的人后面的那个人后面那个人后面那个人是我朋友朋友. Так. Кейінгісін Алина зачып кеткен ғой? Так, айда оқиды. рыр. Воды шу зай жыр. 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 Неде шу зай жыр. 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 Емен нарды қойып Нар. тұрып, ол жырдың ордыға нарды қойып оқып беріледі. Воды шу зай нар. Нар. Неде Төртінші томмен. шу зай нар. Кейінгіс. Воды шу зай нар. Воды неде шу зай. Окей. Окей. Кейінгісіне индер оқиды. 没有 没有мне. 没有 Кейінгісі сөйлем. Бірінші иероглиф, не знаю, ақырғысы шу. Китайский язык. Мэйоу. Ханью шу. 没有汉语书. шу. Біз оқытқан тіл Қытай тілі да, ханьюда. 没有汉语书。我没有汉语书。汉语书. 没有中国朋友。没有中国朋友.
他没有中国朋友。没有人。我не знаю. Жир. 没有人的придумал. Жир. Здесь. 只没有人。Тағы бір вариант бар. 这里. 这里. 这里没有人. 这里没有人. Так, Асылбек аға. Так, садится оле. Ауа. Ұмытып қалдым. Зо. 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 请坐. Зо. Бұл жерде қосымша айтып кетейін. Ол зо деген иероглиф. Қарасаңыздар, бұл жерде зоның үстінде екі киши отырады. Екі киши отырады. Екі человек отырады. Жен. Бұл жерде бұл дарақтың немесінде качеля бар ғой. Bir жағы olсаң, bir жағы көтеріліп тұрған качеля бар ғой. Ошондо екі киши отырып алып, качеля теп аткандай да. Тегиз иероглиф ушинтип түзүлгөн. Зо. Так. Кейінгі сөйлем. Так, бүтіп тұр. Зо. 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 Жир. Зо. Жир. Егер жырын айта албасаңар, анда зо жили. Бұл жаққа отырыңыз. Зо жили. Зо жир. Зо жили. Барлығы бола береді. Мысалы үшін Қытайда қонақтап қалсаңыз, офиске келсе, зо жир. Зо десе болады. Зо жир деп қолмен көрсетіп қойса болады. Қайсы жаққа отырыш керек екеніне. Андан кейін бұл жерде негізі йоу деген емені қолдануш керек. Мысалы үшін езі сямен стулдың астында йоу ежі сяу гоу. Кішінекей, күшік. Бір кішінекей, күшік. Сяу сяу ли йоу игі шаң ден. Зоузы шаң мен, зоузы шаң столдың үстінде йоу есть игі деннау хы ибін шу. Жақшы, анда шашып елестер бі? Дағы 5 ұмытқы. Жоқ. Егер уақыт жоқ болса, анда ертеңге қалтыра алсаң, ертеңді оқи береміз. Ол текст оқып қойылып, бат-баттан анда. Ошымен ақырына жиынтықтаймыз. Анда Айдай менен Индира, Асылбек аға менен Пери эме болады, диалог қылады. Так, бірінші диалогты Айдай баштайды. Джозы шаңйоу шынма. Так, кейінгісіне Индира оқиды. 周子上有一个电脑和一本书。 Столдың үстінде бір компьютер жана бір китеп бар. Кейінгісіне Айдай. Бейзі зарнар. Бейзі зайнар. Стакан қайсы жақта? Индира. көрінбей жатыр ғой. Бейзі зай. Көрінді? Бейзі зай жосы ли. Стакан столдың үстінде. Жозы шаң, жозы ли болар еді. Айдай оқимыз. Джозы шаңйоу шынма. Индира. Жосы шаң игі деннау хы и бен шу. Йоу ұнытып кеттің. Йоу есть. То есть столдың үстінде. Андан кейінсін Айдай оқиды. Бейзі зайнар. Индира. Бейзі зай Джозы. Жардан бербейбіз. жосы ли. Жозы ли. Үнді қатура чарады. Жосы ли.
Асылбек аға, бұл жақта суретті зал, тренажерный залда екен. Алсынбек аға баштайды. Пин мен нагы жен жио шен ме мingzi. 前面那个人叫什么名字? Астындағы тетігішінің аты кім? Бері. 他叫王芳，在医院工作。 他叫王范, ее зовут Ван Фан. Ван Фан, Ван бұл фамилиясы, Фан аты. 在医院工作, больницада іштейді деген. Асылбек аға? Хомен нагы женны та жио шен ме mingzi. 后面那个人他叫什么名字? Артындағы тегіші, артындағы тегіші чи? Ал кишінің аты кім? Бері. 他叫小鹏，在商店工作。他叫谢鹏, 在商店工作. Аның аты Сепeng, ал магазинде іштейді. Айдай. Жоқ, екі сұрақ қайталайсыздар. Асылбек аға. Чен мен нагы жен жиao шен ме mingzi. Бері. 他叫王鹏，在医院工作。 王峰医院工作. Так, Асылбек аға. Хомен мен нагы жен нагы женны та жиao шен ме mingzi. Бері. 他叫谢鹏，在商店工作。 Так. Мұхаммед мен Руслан аған сұрағылы қойын. Алар неме біраз сартта. Шын үшін Айдай. Жио шен ме? Бұл жақта жыр еурен ма? Жыр бұл жақта кіші бар ғой деп сұрады. Библиотекада сұратады да, орынды. Так, Индира жауап береді. 没有， Жоқ, ешкім жоқ. Айдай. 我能坐在这儿吗? 我能坐在这儿吗? Могу ли я сесть сюда? Так. Индира. 请坐。请坐. Пожалуйста, садитесь. Так. Айдай. Жио жин ма? 这儿没有。有 жатталғансың мен еу деп. Жақсы. Так, Айдай. 我 vågar se några fler? 能 我能 И вот это тоже забыла. 坐 我能坐在这儿吗? 请坐。Пожалуйста, садитесь. 请坐 请坐。 谢谢.谢谢. Так, хорошо, жақсы. Так, бұларды 没关系的，朋友们。 Так. Так, анда кейін кемеден өтілді. Так, әңгіме қыламыз. Так. Айдай жауап береді. Бірінші сөйлемді оқып тұрып, үстіндегі үш словоларды қолданамыз. Мысалы үшін, үш словоларын қолдап қоямыз. 我家有3口人. 我家有3口人. Индира. 我买一个杯子。 Хорошо, Асылбек аға. 我ben hanyu shu. 我有5本汉语书. Так, Пери.
一直大吃块钱，嗯哼，椅子椅子80块钱。 80块钱， Стул 80 yuan тұрады екен. 80 yuan тұрады. 80块钱. Аха, жақсы. Анда неме біраз культурасы бойынша да айтып кетейін. Негізі Қытай тілінде фамилиялар 6000-ден ашық фамилия бар. Бірақ алардың ішінен ең популярдысы бұл 200 фамилияда. 200 фамилия бар. Ошон үчүн негизи фамилияны буга чейин айткан болчумун, жанагы фамилиянын артына анын бир статусу же анын кайда иштегени тууралуу кошулат дагы. Ошо обращение болот. Мисалы үчүн Ли, бул фамилиясы Лауши, мугалим Ли. Ошон дагы бизде өткөн фамилиялардын ошондой толтуру бар. Мисалы үчүн Ли бар. Азыр жаңы эле өткөн Ваң деген бар. Айтор ушундай популярный аттар анан кийин эгер кааласаңыздар бир күн эме кылабыз, ошо фамилияларды да кошуп өтүп кетебиз, бирок ошондой эрежеси бар. Буга чейин биринчи сабакта өткөнбүз. Кайра кийин кененирээк дагы айтып берем фамилиялар боюнча. Анан бул эки файлды жиберемиз сиздерге. Өзүңүздөр окуп, кайталап эмки сабакка эме кыласыздар, хорошо? Анан сабак дагы аяктап калды. Кимде кандай суроо бар? Менде суроо бар. Кечеги приложение боюнча такыр болбой койду. iPhone'го. Болду. Башка ошонун альтернативалары бар экен, бирок ал жерде в основном на английском экен да. Түшүнүктүү. Эми башкалар да айтып атты, бирок анда бул идеяны бир аз кое туралы балким өзүңүздөр да карап көрүңүздөр. Ушундай словар, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жаттаганга кандай бир варианттар бар, ошолорду айтсаңыздар, карап көрөбүз, макулбу? Бирок мен өз алдымча карап көрөйүн, бул программа кантип эме болсо болот. Эгер альтернативасын тапсам, жиберем анда. Duolingo деген приложениянын бар экен, ошо более-менее окшойт. Duolingo болсо бул дүйнөсү боюнча эң мындайча ийгиликтүү бир компания. Чет тилдерин окуу боюнча бул игровой форматта кылынган да. Ал платный болуш керек. Ал дүйнөнүн бардык тилин үйрөтөт. Аларды деле колдонсоңуздар болот. Ал деле жакшы приложение. Дагы суроолор барбы? Башка суроо жок. Менде жок. Хорошо, анда катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Буюрса Сизге рахмат. эртең көрүшөбүз. Бүгүн Баарыңыздар жакшы салыңыздар. баарыңыздар аман болуңуздар. Эртең көрүшкөнчө.